Кандай болуп атат бул пробка деген маселе? Муну кантип чечсек болот? Эми сразу эле тоготер жеринен суроону баштайлы. Пробкаларды абсолюттук түрдө таптакыр жокко чыгарып жоюп салуу мүмкүн эмес. Мурунку өкмөт башчы Акылбек Жапаров менен болгон кыям айтышыңар эмне менен аяктады? Маселеде эки нерсе бар да. Бириси популизм, мындай жеңил желпи ой пикир билдирип коюу. Экинчиси проблеманы кейсти изилдеп, эл аралык тажрыйбада кандай экенин байкап, анан чечүүчү туура жолдорун сунуштамак. Акыркы учурларда бул мода болуп кеткен снос темасы. Кандай бул туурабы, туура эмес болуп атабы, кандай болуп атат? Ушул участокты өз учурунда жергиликтүү бийлик 3-4 адамга берип салыптыр. Кимисинки мыйзамдуу экенин мына издеп таап ал. Жөнөкөй элде добросовестный покупательде эмне күнөө? Анан катардагы айыл өкмөтү келип алып туруп, чоң сүйлөп, элди көзгө илбей. Өзүңүздүн депутаттык мөөнөтүңүздө элге берген убадаларыңыздын канчасын аткара алдыңыз? Ошондой эркин саясатчы болгонума, эркин мамлекеттик ишмер болгонума Кудайга миң мертебе ыраазымын. Быйылкыга болгон прогнозуңуз кандай смок боюнча? Мына телеграм каналдары немелер аркылуу баңгизаттарды жарнамалоо бар. Билесизби, ушул убакка чейин мыйзамда көрсө баңгизаттарды жарнама кылгандыгы үчүн за рекламу болгону айып пул эле салынат. Салам алейкум, саламатсыңарбы урматтуу биздин катталуучулар жана көрүүчүлөр. Бизде конокто күздө баягы политикалык дебаттар башталып атканга себептүү Жогорку Кеңештин депутаты Медер Кубанычевич Алиев. Салам алейкум. Алейкум ассалам, саламатсыздарбы, жакшысыздарбы? Көчөдө жамгыр жаап атат. Медер байке убакыттын тардыгынан уулу менен кошо келиптир. Анан кандай болуп атат бул пробка деген маселе? Кичине жаган жаас эле, анан жолдор тыгыны кандай? Буну кантип чечсек болот? Эми сразу эле мындай тоготер жеринен суроону баштайлы. Пробка маселеси чын-чынына келгенде мындай реалдуулук нерсеге көз чаптырышыбыз керек деп ойлойт элем. Бул деген нерсе, пробка деген бул 21-кылымдын чакырыгы. 21-кылымдын илдети десек дагы жарашат. Пробкаларды абсолюттук түрдө таптакыр жокко чыгарып жоюп салуу мүмкүн эмес. Эгерде ал нерсе мүмкүн болгондо, бизге караганда алда канча кубаттуу, күчтүү, акылдуу мамлекеттер, маселен Америка Кошмо Штаттары, Нью-Йоркто, Российская Федерацияда, Москвада, Японияда, Токиодо пробкалар болбойт эле да. Биз ошол шаарларда болуп келдик, көрдүк, байкадык дегендей, бул 21-кылымдын тилекке каршы ушундай тырмакчада илдет экен. Анын аразында биз дагы барбыз. Андыктан мен ойлойт элем, чечүүчү жолдорун бүгүнкү күндө жергиликтүү өз алынча башкаруу, бийлик, мэрия ар түркүн эл аралык опутту колдонуу менен аракеттенип атат. Кайсы бир жерлерде развязка кылып, кайсы бир жерлерде бир тараптуу жүрө турган кылып, кайсы бир жерлерде таптакыр парковка кылбай турган кылып, ошол жол-жолорун көрүп атат деп ойлойм. Мен көрүүчүлөргө дагы бир жолу айтып кетким келет. Мен атайын регалийлериңиздин баарын атаган жокмун, себеп дегенде эмнеге пробкадан баштадым? Сиз өз учурунда Бишкек шаардык администрацияда да иштеп кеткенсиз. Ошол себептен балким кандайдыр бир мындай ойлор бар дегенде азыр ген план жаңыдан түзүлүп атат эмеспи? Анан эми пробкадан тышкары биз мындай сиз менен маектешүүнү бир кенен кылсак деген. Себеп дегенде сиз депутат катары, юрист катары анан тааныйбыз. Бирок ошол юрист болуп, кийин депутат болууга эмне түрткү болду? Жаштыгыңыз, бала чагыңызга кайтып келсек, кандай үй бүлөдө тарбияладыңыз? Эми кандай десем, мен ойлойт элем, катардагы Кыргыздын нарк населин каада салтын сактаган, катардагы стандарттык форматтагы үй бүлөдө төрөлдүм, өстүм, билим алдым. Ата-энеме абдан чоң ыраазычылык билдирип кетем. Атам ушул айылдан өзү келип, ошол учурда юридикалык факультетине тапшырып, алдыңкы студенттердин бири болуп, укук коргоо тармагында эмгектенди. Апам болсо ошол учурдагы педагогический институтту бүтүрүп,
ошол жакта учитель русского языка и литературы болуп мектепте сабак берди. Жөнөкөй тил менен айтканда мугалим болду. Катардагы ушул кыргыздын баалуулугун карманган үй бүлөдө өстүм. 5 бир тууганбыз, 4 эркек, 1 кыз. Мамлекеттик кызматта иштеген жалгыз мен. Буга чейин агам укук коргоо тармагында прокуратурада иштейт эле. Бир райондордун биринде прокурордун орун басары болуп, бирок мен саясатка келгенден баштап агамдан сурандым. Ушул бир үй бүлөдөн бир саясатчы болушу керек. Мамлекеттик кызматта аралашканга биз эле бололук. Сен ушу жеке тармакка өтүшүң керек деп. Агам сөзүмдү четке какпады. Кыскача айтканда ушундай. Бул жерден суроо бергим келет да, мындай юридикалык жагынан эч кандай бир мындай зыяны жок да, бир тууганы деле, жакындары деле мындай саясатта жүрсөңүз эмне болуптур деген суроодо, мисалы үчүн бир тууганыңыз деле жумуш кыла берсе болот да, бул более политический мотив менен болгон сураныч болуптур да агаңызга. Ошону туура деп ойлойсузбу, кандай жумушун аркалай берсе болот эмеспи? Туура мындай деп ойлойт элем. Бул маселеде баягы конфликт интересов да болуп калды да, кызыкчылыктардын конфликти. Себеп 7-чи чакырылышка депутат болуп келген соң, мен аябай терең ыраазычылык билдирип кетким келет. Ушул саясий чөйрөдөгү инсандар, парламенттин ичинде конституциялык мыйзамдар, сот укук маселелери боюнча комитетти жетекте деген сунуш келип түштү. Анан кийин ал комитет жогорку кеңештеги номер 1 комитет болуп эсептелинет жалпы эл аралык тажрыйбада. Анан ошол комитетти жетектеген инсан катары биз жылына башкы прокурордун отчетун кабыл алат элек. Жылына башкы прокурор жогорку кеңешке ошол комитет аркылуу отчет берет эле. Канча кылмыш козголду, канчасы кыскартылды, адамдардын укуктары, эркиндиктери канчалык деңгээлде сакталып атат, прокуратура эмне кемчиликтерди кетирди, эмненин үстүнөн иштеп атат деген. Анан мен ошол комитеттин жетекчиси катары түздөн түз ошол башкы прокурордун отчетун караган инсан катары. Мен өзүм бир тууган агам Чүй областынын райондорунун биринде прокурордун орун басары болуп иштеп аткандан кийин бул конфликт интересов болуп калат да. Менин агам ошол прокуратура тармагында иштегенден кийин прокуратуранын кетирген кемчиликтерин мен уже кайсы бир деңгээлде ачык айтып, көзөмөлдөгөнгө, айтканга шарт болбой калат. Себеп дегенде өзүң бир тууган агаң ошо тармакта иштеп атса, мындай колу утуң байлануу болуп калат. Ошол конфликт интересовдун негизинде мен агамды сурандым кызматтан кетип турууну. Агам дагы четке какпады, бирок бир аз кыйналды. Себеп дегенде өмүр бою баягы ошол тармакта иштеп жүргөн адам 40-тан ашып башка жеке секторго өткөндө бир топ кыйынчылыктар болбой койбойт экен. Бирок мен ойлойм бул туура чечим болду деп. Бирок сиз 10 ай ошол комитетти жетектеп турдуңуз, бирок азыр жетекчи эмессиз. 10 айдан кийин кайтып келсе болбойт беле, же кандай мындай жактары кандай? Жеке сектор жабып калдыбы байкеңизге? Эми байкем кайра кайтып келишинеби? Прокуратурага эми кайтып келе берсе болбойбу деген бул маселе боюнча эмнегедир сүйлөшпөдүк. Бирок өзүнүн пикиринде азыр ошо улам бир нерседен бир нерсеге секире берген туура болбойт го деп, эми ал жактан чыгып жеке сектордо иштей баштагандан кийин ошол нерсенин башын баштагандай аягына чыгарайын деген ниетте окшойт. Сонун энди эми маселени дагы мындай жаштык бала чакка дагы бир аз кайтсак, тереңирээк. Себеп дегенде эми мен түшүнүп турам, сиз ушундай үй бүлөдө чоңоюп, анан юридикалык билимге барышыңызды, кийин ал окуу жайды бүтүп депутат болуп политикага кызыгышыңызды, бирок мындай көрүүчүлөргө дагы ачып кетсеңиз, ким сизди мындай шыктандырды ушундай кызыгууга? Саясатка деги эле. Мен ойлойт элем, бул турмушта ар бир адамдын өзүнүн каалоосу, турмушта эмне менен алек боло турган багыты ушу жаш курактан бери эле түптөлүп келсе керек. Анын арасында
мен дагы айырмаланбастан жаш курагымдан эле мамлекеттик башкарууга, көрүнүктүү мамлекеттик ишмерлердин өмүр баянын окууга, тарыхый процесстерге аябай кызыгуум жогору эле. Мектепте окуп жүргөндө эле бизде үйдө атам Раматылык ушу көп китептерди алып келип коет эле. 100 великих людей, 100 великих политиков, 100 великих изобретений, 100 великих книг, 100 великих городов деген. Анан ошолорду окуп аябай таасирленчүмүн. Андан кийин университеттик кездерде дагы ушул активдүү студенттердин бири болгонго дайыма аракет кылып жүрөт элек. Кудайдын көзү түз экен, ар дайым эл аралык вуздар, университеттер аралык илимий практикалык конференцияларда алдыңкы орундарды алып, катышып, ушундай активдүү болгонго аракет кылып жүрдүк. Андан кийин жаштар парламенти, ошол жакта катышып, фракциянын лидери болуп, ушул жаш лидер арасында ошентип бара-бара саясий көз караш, жаштыкта болгон пикирлер, мамлекеттик башкарууга болгон көз караштар бара-бара иргелип отуруп, саясатка алгачкы кадамдарды таштады окшойт. Сиздиги баарыбыз эле билебиз, мындай оор басырыктуу ар бир сөздү тандап сүйлөгөн саясатчы катары. Бул жерде сиздин ата энеңиздин ролу канчалык? Мен ойлойт элем, эми ар бир бала, ар бир кыз тигил же бул деңгээлде көз караштан алып калганда мындай физикалык түрдө же руханий характер, темперамент түрүндө сөзсүз түрдө ата энесинин кайсы бир тарабын тартат. Же энесинен, же атасынан, бул илимий түрдө да далилденген нерсе. Кайсы бир деңгээлде мүмкүн атамдын же апамдын таасири болгондур деп ойлойм. Негизинен айтканда, эми сиз өзүңүзгө юрист болом деп чечим чыгардыңыз. Ошол чечимди үйдөгү ата энеңиз кандай бекемдедиби же кандайдыр бир мындай үйдө спорлор болуп кетет го, жанагы окуп анда ошондой нерселер болдубу эле? Эми мен ойлойм, ар бир адам мектепти бүтүргөндөн кийин кесип тандап атканда, кайсы университетке тапшырам деп атканда бир заматта эле чечим чыгарбаса керек. Сөзсүз түрдө ойлонот, меникиби, меники эмеспи, ушул кесипти келечекте татыктуу аркалай аламбы, окатымды кылып кете аламбы, бала чакамды бага аламбы, жөндөмдүүмүнбү деген ойлор болбой койбойт. Анын аразында мен дагы ошондой жаш жигит элем, 17-18 жаштагы. Эң биринчи мен тапшырганда эл аралык журналистикага тапшырдым. Эмнегедир ошондо 9-10-11 класста журналистикалык жаапта ыктыярчы болуп эмгектенип, анан журналист болоюн деп чыктым. Бирок бир жыл окугандан кийин эмнегедир мен түшүндүм, ал кесип меники эмес экенин. Албетте ал бийик даражалуу, таасирлүү, маанилүү кесип, бирок мен ал кесипти аркалай албаганымды сездим, түшүндүм. Ошол бир жылдан кийин юридикалык факультетке которулуп кеттим. Андан кийин мен такыр өкүнбөдүм. 1 минутта 1 секундтагы кайгырбадым, күмөн дагы санабадым. Бул кесип меники экенине аябай ыраазымын, Кудайга да ыраазымын ушул жолду көрсөткөнгө. Эми жашооңуздун кийинки этаптарына өтө баштасак, акырынан ар бир сиз алып кеткен жумуш, аркалаган жумуштун аркасында бир мындай эмнелерди байкадыңыз демекчимин да. Мисалы үчүн сиз адвокатурада иштедиңиз, жардамчы болупчу. Бизде мисалы үчүн көзгө көрүнүктүү бир мындай адвокат эле билбейбиз да, мына кичинекей Кыргызстанда делечи. Проблема эмнеде? Жеке юридикалык тар чөйрөдө албетте авторитеттүү Кыргыз Республикасынын азыркы мыйзамдарын тереңинен билген, аларды колдонууну билген, чечмелеген күчтүү юрист адвокаттар жок эмес, бирок алар юридикалык тар чөйрөдө мындай белгилүү да. Анан негизи адам баласы баягы башына түшүп иш келгенде эле ушул соттук процесстерге байланыштуу же кайсы бир иштерге
граждандык же кылмыш иштерине байланыштуу адвокатты издеп калбаса эле сыртынан катардагы жарандар мисалы үчүн көп деле кызыгуу арта бербейт. Кайсыл адвокат күчтүү экен, профессионалдуу экен депчи. Анан эми сиздин сурооңузга ар бир иштен эмнени тыянак чыгардыңыз дегенге мен төмөндөгүчө жооп берет элем. Ушул университетти бүтүп, чүү дегенде эле бисмилля деп адвокаттын жардамчысы болуп эмгектенип баштадым. Первомайский райондо помощник адвокаты болуп. Мен адвокатым, мындай шефим деп коеюн, орус адвокат болчу. Мыкты адвокат, кыйын. Менимче азыр деле иштеп атат. Анан бир ишти карап калдык. Менен баягы адвокаттын жардамчысы болуп, адвокатка кайрылган жарандардын сотко даярдоочу бүт документтерин ырастап берет элем. Компьютерден чыгарып, сотко барып кошо катышат элем. Адвокаттын мындайча айтканда жардамчысы элем да. Анан күндөрдүн биринде бир жаран келди. Дагы адвокат издеп жүргөн экен. Себеп дегенде ажырашуу процессинин алдында туруп. Аялы менен баш аягы менен 50 жылдын тегерегинде жашаптыр. Анан ажыраша турган болуп калыптыр. Анан айтып берди. Ушул адвокатын айтып атат, мен искти жазып атам да сотко кайрылып. Ошондо ал айтып атат, аялы абдан начар адам экен. Ортодо 2 бала бар экен, бирок экөө тең Россияда жашайт экен. Ортодон бир мал мүлк, Дордойдо 1-3-4 контейнер, 2-3 квартирасы бар экен. Ошолордун баардыгын бөлөбүз деп атыптыр да. Анан аялын аябай жамандап, ушундай сүрөттөмө берди. Чын эле аны уккан адам аялын көрбөй туруп жек көрүп кетет. Өмүр бою өзү гана эмгектенип акча тапкандыгын айтты. Аялы эчтеке кылбастан үйдө отуруп, эми азыр мал мүлктүн тең жарымын ала тургандыгын айтты. Ден соолугун кетиргенин айтты. Айтор, мен ушу жаш баламын да, жаңы эле 5-курсту бүткөм. Аялын бир өкөчү монстр желмоуз катары элестетип калдым да. Анан кийин Свердловский сотто болчу, Свердлов районундагы. Ошол сотко белгиленген күнү сотко бардык. Аялы менен күйөөзү ушу ишенесизби 50 жылга жакын жакшы жашап, бир түтүн булатып, балдарды өстүрүп, жайлап, анан ажырашканда адамдар таптакыр бири-бирин ушунча жек көрүп калат экен да. Кудайнын бетин ар кылсын. Анан кийин сот процессинде күйөөзү аялы менен ушунчалык жаман көрүп сүйлөшпөй, адвокаттар аркылуу гана сүйлөшүп атты. Анан сот тигини укту, анан аялын да укту да. Анан аялы сөз алып сүйлөй баштады. Биз ошо залда отурабыз угуп. Аялы айтып баштады, бул күйөөзү таптакыр иштеген эмес. Аялы өзү иштеген, күйөөзү жалкоо болгон. Союз таркагандан 90-жылдардан баштап таптакыр иши жок калганда аялы чылмок болуп бүт ошол мал мүлктү топтогон, балдарына татыктуу тарбия берген. Күйөөсү жеңил желпи, жеңил ойлуу адам эле депчи. Аны угуп отуруп, оюн алмаштыра баштайсың. Ошондо мен тыянак чыгардым. Эки адам чырдашып атса, же кайсы бир конфликттик ситуация болуп атса, эч убакта бир тарапты гана угуп туруп чечим чыгарбаш керек экендигин. Сөзсүз түрдө эки тарапты тең угуш керек. Ошондо ортолукта туура пикир өзү жаралат деп. Себеп эки тараптын тең өзүнүн чындыгы болот экен депчи. Ошондон кийин мен жашоомдо, турмушумда ушул формуланы колдонуп келем. Кайсы бир чыр-учур болсо, кайсы бир конфликттик ситуация болсо, же талаш тартыш болсо, сөзсүз түрдө эки тарапты тең изилдеп, угуп, анализдеп, анан тыянак чыгарыш керек экендигин мен ошондо өтө таасирленип түшүнгөм. Эми бүгүнкү күндө эл арасында адвокаттар жабырлануучунун канын соруп акчасын алган эле уста деген сөздү эми угуп эле жүрөбүз да. Анан ошонун ичинде жүрүп, анан бүгүнкү күндө жогорку кеңеште кандайдыр бир ичинде жүргөн адам катары кадамдарды кылып, ошону мындай прозрачность деп коет го, ошондой деңгээлге жеткирген кандай бир иш-чараларды, мындай ыкмаларды колдонгонго аракет кылдыңыз? Бу жерде мындай да, мыйзамда бүт так анык жазылган. Мыйзамдагы нормалар эл аралык стандарттарга дал келет, карама каршылыгы жок. Адвокатура ишмердүүлүгүн жөнгө салган мыйзамдар баардыгы дурус.
Bir yerде маселе сиз айткан кээ бир моралдык жактан таза эмес адвокаттар жөнүндө. Бардыгы эмес, кээ бирлери жөнүндө. Кээ бирлери чынында жеңил акчанын айынан жабыркаган, кыйынчылыкка дуушар болуп, турмушунда кыйынчылыкка түшкөн адамдарды жеңил жол менен, мындай көз боомочулук менен маселени чечип берем, сот менен сүйлөшүп берем, прокурор менен сүйлөшүп берем деп итак кыйналып аткан адамдын акчасын шыпырып алган адвокаттар жок эмес. Бу жерде ушундай кыйынчылыкка дуушар болгон, сот иштерине өзү күтпөй туруп, бирок тагдырдын тамашасы менен ушул катышууга аргасы болуп калган инсандар эң биринчи иретте өздөрү этияттык мамиле кылыш керек. Адвокат жалдаганда териштирип, анын кылган иштерин караштырып, сөзсүз түрдө тааныштар аркылуу Кыргызстан кичинекейлеп билип туруп, анан жакшы түз маанидеги адвокаттарды жалдаш керек деген ойдомун. Менде мындай суроо жаралды. Сиз адвокаттын жардамчысы болуп турган учурда ушунчалык баягы биз эми ута албайбызго деген ишти утуп кеткен учур болду беле? Мындан эми көп жыл өтүп калды. Көп эле процесстерге катыштык. Менин адвокатым ушул орус жаран болчу, Александр деген. Александр Михайлович Александр. Өзү түз жүргөн киши эле. Көбүнчө ушул жарандык процесстерде, иштерде катышат эле. Ажырашуу процесс, мал мүлк талашуу, жер талашуу, алдамчылык, дагы башка нерселерде катышат эле. Анан дайыма өзү мындай порядочный эле, туура багытта болгон иштерди гана келишим түзүп, ошонун аягына жеткирүүгө аракет кылат эле да. Мен ойлойт элем, ушул адвокаттар дагы айтат го, эми айла жок, биз адвокатпыз. Кээ бир учурда алдамчыларды кылмыш кылганын ачык эле көрүнүп турса дагы, кылмышкерлерди дагы жактайбыз. Бул биздин иш, адвокатпыз дейт. Туура. Бирок моралдык жакта бар да. Маселен, Россия Федерациясында белгилүү юрист азыркы учурда Конституциялык сотто өкүлчүлүк кылган Борщевский деген күчтүү адвокат бар. Аябай кыйын адвокат, тажрыйбалуу юрист. Ошонун айткан бир сөзү бар. Мен дайыма туура, моралдык жактан туура болгон иштерге гана кийлигишем, келишим түзөм, ошолорду жактайм депчи. Ошон үчүн мен ойлойт элем, адвокаттар дагы кайсы бир ишке келишим түзүп атканда, граждандык болобу, административдикпи же кылмыштыкпы, албетте моралдык жагын дагы эске алыш керек деген ойдомун. Бирок ар бир эле кылмышкер болобу же шектелүүчү адамдын адвокаты болуш шарт да. Алар кандай кылат анда? Мисалы үчүн бардыгы эле мындай жок деген отказды бере берсе. Мамлекеттик адвокат деген бар. Маселен, бизде мыйзамда каралган, жаран эгерде мүмкүнчүлүгү болбосо, адвокат жалдаганга мамлекет тарабынан мамлекеттик адвокат кепилденип берет. Кепилдик берилет. Анан эми албетте адвокаттын иши эң биринчи иретте ошол сот процессинде максималдуу түрдө өзүнө ыңгайлуу шартта ишти логикалык аягына чейин жеткирүү болуп эсептелинет. Ар кайсы адвокат өзүнүн тажрыйбасына, көз карашына, гонорарына жараша иштерди кабыл алат деп ойлойм. Адвокатурадан кийин сиз Бишкек мэриясына жумушка кирдиңиз. Ал жака кантип барып калдыңыз же ал жакта кандай жумуш аркаладыңыз? Бишкек мэрияга жумушка барып калгам. Ошол учурда шаарды өнүктүрүү агенттиги деген шаарды өнүктүрүү агенттиги Бишкекте ушул түзүм бар. Ошонун жетекчисине, анын орун басарлыгына кадимкидей интернеттен вакансия жарыяланып калды. Анан мен ошол вакансияга өзүмдүн резюмемди, кандидатурамды бердим. Биринчи тест тапшыруу болду мамлекеттик кызматкерлерге, экинчи 3 этаптан эле, экинчиси
дагы бирдемке болду, эсимде жок. Үчүнчүсү собеседование акыркы. Ошол процедура менен тааныштыгым да, билиштигим да жок. Мамлекеттик кызматка, болгондо дагы ошол мэрияга жетекчилик кызматка өттүм десем жаңылышпайм. Сиздин жумушуңуз мындай детально айтсак, эмнеден турчу мэрияда? Мэрияда эң биринчи иретте бул аналитикалык борбор болчу. Мэриянын ар бир түзүмү, акчаны кандай сарптайт, экономикалык, социалдык абал кандай, анан жыл сайын шаардын экономикалык, социалдык программасын иштеп чыкчубуз. Ошонун жыйынтыгында максималдуу түрдө кайсы жерде коррупциялык факторлор болуп атат, кайсы жерде жок. Ошонун арасында Бишкекте инвестициялык климат кандай болуп аткан багытта, ошолордун баардыгын иштеп, эл аралык уюмдар менен иштешүү алгачкы багыт ошол тармакта болду. Бул кайсы жылдары болуп калат? Кайсы мэрдин ушунда? 2019-2020 жыл болду. Азиз Сурахматов ошол учурда мэр эле. Ошол учурдагы сиз айтып аткан Бишкек шаардагы инвестициялык климат менен бүгүнкү күндөгү кандай мындай чоң жылыш барбы, кандай айырма бар? Эми ар бир мамлекетте борбор бул административдик инвестициялык борбор болуп эсептелет да, центр болуп эсептелет. Бул багытта башка шаарларга салыштырмалуу борбордо инвестициялар, бизнес жүргүзүү, инвесторлар, акча жалпак тил менен айтканда көп жүгүртүлөт, анан уюткузуу болот. Андыктан биздин дагы борбор Бишкек Кыргыз Республикасында башка шаарлардан айырмаланып, ар дайым алдыңкы планда болуп келген. Бул эгемендикти алгандан тартып бүгүнкү күнгө чейин өссө өзөт, бирок төмөн кетпейт. Маселен, ошол учурда деле, бүгүнкү учурда деле жалпы жонунан округлять этсек, Бишкек шаарынын бюджети жалпы Кыргызстандын бюджетинин жарымы. Бүт эң чоң крупный налогоплательщик, налог төлөөчүлөр дагы Бишкекте жайгашкан. Эң чоң административдик бизнес игроктор дагы Бишкекте жайгашкан. Ошон үчүн Бишкектин дагы налог төлөгөнү жалпы жонунан ушу тең барабар Кыргызстан боюнча налогтордун баардыгын десек жаңылышпайбыз. Ошон үчүн борбор это и есть борбор. Столица есть столица. Здесь сосредоточены все финансы. Борбор калаанын ичинен, жумушту ичинен билген адам катары сурап кетейин. Эми бир нече суроолор бар бул борбор кала боюнча. Бул жол курулуп атат, туура, жакшы. Бирок жол тыгындарыны ошол жол куруулар дагы себепчи болуп атпайбы? Көбүндө ушундай сөз бар да, мисалы үчүн, бул жолду куруп аткандан кийин кичи жолдорду бир аз даярдап туруп, анан кийин жол курса болбойбу депчи. Бул кала башчынын тегерегиндеги адамдардын оюнда бул барбы, жокпу, ушундай ой жүгүртүү деген суроо да. Тыгын маселесине келгенибизде, дагы деле өйдө да айткандай, Бишкектин жалпы планы, эми тигил бул жерлерде ген планды мындай тигиндей деген чечмелеме жүрөт эмеспи. Жалпы жонунан алганда, мындай жөнөкөй тили менен түшүндүргөндө, Фрунзе шаары илгери Союз доорунда планга кирип курулуп атканда, ошол учурда эч кимдин акыл эзине келген эмес да. Кандайдыр бир учур келет, Бишкекке ушунча көп машина пайда болот. Калк ушунча көп автоунааны колдоно баштайт деген пикир таптакыр келген эмес. Ошончо расчет боюнча, менин оюмча да, ачык маалыматтардан бүгүнкү күндө жалпы жонунан Бишкек шаары 50.000 машинеге рассчитан болсо, ылайыкталган болсо, бүгүн Бишкекте 450.000 машина экен. Бул деген сөз уже үйлөр курулуп калды алгачкы. Шаар ылдый жагы уже кеңейбейт деле, кеңейсе үстү жака кетет. И то ал жака строение кетип атат, болгондо да Схатинский разлом бар дейт, ушундай сөздөр бар, изилдемелер. Этияттык менен караш керек да. Бул деген сөз биз каалайбызбы, каалабайбызбы, пробкалар баары бир болот. Будан качып кете албайбыз. Бирок кайсы бир деңгээлде ошону минимизировать этсек болот. Мүмкүн кандайдыр бир учурларда, Кудай буйруса, бюджетибиз көбүрөөк болсо, развязка
чет мамлекеттердегидей ушу көрүп келгенбиз, башка өнүккөн Европа мамлекеттериндей эстакадный мосттор болот, 2-3 үстүнөн курулган мост сыяктуу развязкалар болот. Ошондо жокко чыгарсак болот деп ойлойм. А бирок жанагы кайсы бир жерде жолду оңдоп атканда эске алыш керек эле деп ойлойм. Өзгөчө ушул алгачкы оңдоло турган жолдорду Бишкек шаарынын мэриясы көңүл буруш керек эле. Мынагу жайкы малга, отпуск малга, ушул сезон калк ас маалда, студенттер, мектеп окуучулары окуп аткан маалда тезде ыкчам бүтүрүзө болот эле. Бирок мен ойлойм, мэрия тарабынан деле албетте ал жерде деле ойлонуп аракет кылган инсандар отурса керек, колунан келген ишин кылып аткан чыгар деп ойлойм. Бирок мисалы үчүн акыркы учурларда бул мода болуп кеткен снос темасы. Борбор калабызда, экинчи борборубузда деле бул аябай мындай катуу жүрүп атат эмеспи? Кээ биркилердин кызыл китебине карабастан туруп деле снос болуп атышат. Буга сиздин юридикалык бааңыз жана мурунку шаар башчынын алдында иштеген адам катары кандай, бул туурабы, туура эмес болуп атабы, кандай болуп атат? Бул маселеде ар бир маселеде эле эки тараптуу карашыбыз керек да. Бир тараптуу эле бул туура деген мен бул кошулбайт элем. Себеп дегенде чынында моюндашыбыз керек. Акыркы мына ушу союзду алгандан баштап жылдары 30 жылга жакын болуп калды. Чынында мыйзам сакталбай келген. Кызыл китеби жок эле үйлөрдү курушчу. Каалаган каналга, каалаган таза аккан суунун үстүнө деле саркындыларды агызып, строениялерди, үйлөрдү курушчу. Мыйзамда кызыл китебинде көрсөтүлгөн участоктон да чыгып кетип, тротуарды ээлеп алган магазиндерди кура беришчү. Буга уруксатты ким берген? Коррупциялашкан система берген. Ошол учурдагы мэриядагы разрешительный документтерди берген архитектура органдары берген. Алар укук коргоогондар менен сүйлөшүп алат эле. Эми ошолорду калыбына келтирип, мыйзамдуу кылайлы дегенде, албетте мыйзамдан сырткары, мыйзамда каралган участоктон сырткары строение кылып алган болсо, бул подлежит сносу. Бирок экинчи жагы да бар да. Снос кылабыз дегенде өтө этияттык менен мамиле кылыш керек. Мисалы үчүн, ошол эле разрешительный документтерди мамлекеттик органдар берген да ошол учурдачы. Мынтип ойлосоң, элде эмне күнөө, туурабы? Ошол мамлекеттик органдардын өздөрү уруксат бергендерди жоопкерчиликке тартыш керек. Анан кээде мен да көрүп, чынында боорум ачып кетет. Жанагы массалык маалымат каражаттарынан 6-7 жылда Россия Федерацияда маңдай тери менен иштеп тапкан акчасын, а ошол участокты өз учурунда жергиликтүү бийлик 3-4 адамга берип салыптыр. Кимисинки мыйзамдуу экенин мына издеп таап ал. А жөнөкөй элде добросовестный покупательде эмне күнөө? Анан катардагы бир жергиликтүү органдын жетекчиси, маселен айыл өкмөтү, келип алып туруп, чоң сүйлөп, элди көзгө илбей, соттун чечими жок эле сен бус, сен тур дегенде эле туура эмес деп ойлойт элем. Бу жерде сөзсүз түрдө мыйзамдуулукту, дагы бир жолу мыйзамдуулукту карап эске алышы керек дейм. Эң биринчи иретте катардагы адамдар эмес күнөөлүү, а ошол учурда коррупциялашкан система, ошого уруксат жол берген система күнөөлүү деп ойлойм. Бирок буну дагы ачуучундук үчүн айтышыбыз керек. Мына амнистия болду, ошол мыйзамсыз жер басып алгандарды. Ошолорго кайсы бир белгилүү убакыт берилиптир, 1-2 жыл. Ошонун арасында башынан туура эмес жер басып алгандагы айрым шылуун жарандарыбыз ошолорго жетишип калайлы деп, легализация болойлу дегенде, кошулуп калайлы деген дагы аракеттери жок эмес. Мен буну өтө деле туура эмес деп баалабайт элем. А бирок жалпы жонунан мен эмнени айткым келет? Ар бир айыл өкмөт, ар бир иштеп аткан мэрия жетекчилиги сөзсүз түрдө мыйзамдуулукту эске алышы керек. Мыйзамдуулук. Айтат го, жыландын дагы үйү бузулбасын дейт. Эч кимдин үйү бузулбасын деп ойлойт элем мен. Себеп дегенде мындай ошондой үйү бузулган адамдар менен сүйлөшүп калган жагым бар эле. Алар айтат, мамлекет мага баары бир дейт.
кимди койду должностька? Мамлекет дейт. Мамлекет мага кызыл китебин берди, гарантиясын берди дейт. Анан кийин убакыт өттү, ал адам кетти, бөлөк болду. Келип алып эми бөлөк бийликтин учурунда эми азыр буну бузуп, бул гарантпы же эмне деген суроолор бар да, мисалы үчүнчү. Мага не мои проблемы дейт. То, что недобросовестный адамды жетекчи кылып койгон, бунун жоопкерчилигин мамлекет өзү тартыш керек, өзү өз учурунда отурган ошол жооптуу адамдар тартыш керек. Мен причем деген дагы ой бар да. Ооба, эми ал үйдүн ээси катары, жаран катары пикири ушундай да. Мыйзамдуулук болуш керек деп ойлойм. Мен эң биринчи иретте мыйзамдуулук. Катардагы мисалы үчүн азыр айыл жерлеринде да мода болуп алыптыр. Бул боюнча дагы расмий бийлик өкүлдөрү тарабынан, жогорку бийлик өкүлдөрү тарабынан дагы ой пикир сигнал айтылды окшойт. Сөзсүз түрдө эл менен эсептешкиле, элдин көз жашын төкпөгүлө. Катардагы айыл өкмөтү өзүн хан сезип, мына бул снос, тигил снос деп айткан туура эмес деп ойлойм. Бүт документтерди карап, изилдеп, мыйзамдуулук тарабын карап, адамгерчиликтүү тарабын да карап, анан чечим кабыл алышы керек деп ойлойм. Эми бүгүнкү күндө мына суук да түштү. Борбор каланы жакындан баштап эми түтүн каптаса керек. Эми ошол учурда кандай иш-чаралар пландалып аткан эле? Бүгүнкү күндө кандай жогорку кеңеш баягы кыш келгенде эле көмүр маселеси менен смог маселеси көтөрүлөт да. Ага чейин жай бою, мисалы үчүн жаз бою эч ким унчуккан деле эмес да. Бул туурабы, туура эмеспи? Өзү смог маселесин мен да терең изилдеп көрдүм. Мындай бул маселеде эки нерсе бар да. Бириси популизм, мындай жеңил желпи ой пикир билдирип коюу. Экинчиси проблеманы кейсти изилдеп, эл аралык тажрыйбада кандай экенин байкап, анан чечүүчү туура жолдорун сунуштама. Мисалы үчүн географиялык мааниде алсак, Алматы менен Бишкек окшош экен. Мен эки шаарда тең болуп келдим. Тоолор курчап турат экен. Демек, бизде смог болгонго ыктымалдуулугу башка шаарларга караганда бир топ жогору экен да. Проветриваемый шамал жок. Маселен Астанада да болуп келдим. Астанада сизде болсоңуз керек, таптакыр смог жок. Бишкектеги деле машина, ушундай эле инфраструктуралык объекттер, ушундай эле калк. Бирок жайыт да, степ, шамал үйлөп кетет. Москва шаарында дагы. Бишкектен мүмкүн 10 эзе, 20 эзе машиналар көп. Инфраструктуралык объекттер 10 эзе, 20 эзе көп. Мощности, производство, кубаттуулугу да, бирок смог жок. Асман көк-мөк, кечинде капкараңгы бүт жылдыздар көрүнөт. Ал жерде дагы тоолор курчабайт, проветриваемость жакшы, шамал айдап кетет. Демек, ошону эске алуу менен биз башка ыкмаларды колдонушубуз керек дейм да. Раз табият ошондой болуп калды, ошого жараша колдонушубуз керек дейм процедураларды. Маселен, жаңы конуштарда резиналарды тигүүчү цехтерден чыккан калдык кескин кускундарды ошолорду күйгүзөт да, кышындачы. Ошонун жыйынтыгында смог болгонго бир топ шарттар түзүлөт. Анан келип дагы деле машиненин көптүгү. Анан туура эмес, качественный эмес, сапаттуу эмес көмүрдүн. Ушул эң алгачкы 3 фактор деп ойлойм. Жаңы конуштардын баардыгын мен ойлойт элем, мэрия мүмкүн болушунча газификацияга өткөзүш керек, газ. Анан муну чет жакадан келген машинелердин ойлойт элем катализаторлорун, жанагы воздухту, абаны булгабай турган катализаторлорду бар машиналарды алып келиш керек. Анан ошолорду кабыл алып иштеткен, туура эмес иштерди кылган нерселерди биз жапканга кызыктар болушубуз керек деп ойлойм. Бүгүнкү күндө эң чоң проблемалардын бири бул мусорный полигон болчу. Бирок мусорный полигондагы маселеси чечилди, өрттөнбөй калды жана быйыл кышка жакын мусор перерабатывающий заводдагы жумушка кирүү алдында турат. Бул маселелерди эле чечпейби? Быйылкыга болгон прогнозуңуз кандай смог боюнча? Мен ойлойт элем, мусорный полигон жалпы жонунан смог маселесинин өтө деле чоң таасирин тийгизбейт. Кайсы бир деңгээлде албетте тийгизет, бирок алгачкы эң акыркы чекитте чечүүчү фактор эмес. Бирок мусорный полигондун керектигин мен эзелтен бери эле туура керек деп айтып келгем, ушундай пикирдемин. Менин баамымда ушул учурга чейин коррупциялык системанын негизинде
атка минерлерин дайыма келген инвесторлордон сол чөнтөккө сураган нерсенин негизинде ишке ашпай келген. Көп компаниялар келген. Биз учурунда ошолорду тартып иштеткенге аракет кылганбыз, бирок тилекке каршы жыйынтык болбоду эле. Мусорный перерабатывающий завод, полигон бул дүйнөдө кеңири колдонгон. Көп өнүккөн Европа мамлекеттеринде, Белоруссияда, Орусия Федерациясында, Казакстанда кадимки эле бүт калдыкты, мусорду перерабатывать этип, кайра энергияга, электр энергияга, башка нерсеге чыгарат да. Мындайча айтканда, аябай самоокупающийся проект. Менин билишимче, мэрияда Европейский банк реконструкция развития бир топ акча бөлгөн, $1 миллион бөлгөн. Бирок жыйынтыгында баягы баялынын таягы болуп, жетишерлик деңгээлде ишке ашпай калган. Коррупциялык элементтердин жыйынтыгында. Бирок акыркы маалыматтардан, мен массалык маалыматтарынан карап байкап билип атам, ошол мусорный полигон куруу процедурасы азыр ийгиликтүү ишке ашып баратат деп. Түгүл Скандинавия мамлекеттери мусорду импорт кылган учурдагы бар. Эми мэрияда иштедиңиз, анан жогорку кеңеште депутаттын жардамчысы болуп дагы жумуш аркаладыңыз. Кайсыл депутатты, кантип ал жака барып калдыңыз? Жогорку кеңештин депутаттын жардамчысы болуп да иштедим. Ал учурда мындан 2011 жыл, мындан канча 25 жыл болсо 14 жыл болуп калып атат. 14 жыл мурун болгон Жаштар парламенти деген проект түзүлүп калган. Ошол учурда билсеңиз керек, 2010 жыл революциядан кийин элдин каны кайнап кызып турган учур. Ар түркүн саясий күчтөр бийликке атсалышып, кармашып, элдин ушундай ар бир революциядан жаңылануу, умтулуу болгон сезимдери болуп аткан. Ошонун жыйынтыгында республика боюнча демилгелүүчү саясий партиянын жаштар канатынын лидерлери, ошол убакта СДПК, Ата Мекен, Ата Журт бүт жетекчилери, саясий партиялардын жаштар канатынын жетекчилери, жаштарда ошол дем менен, ошол күч менен жаштар парламентине мүчөлүк болгонда, ошол жерде 3 фракция болгон. Ошол учурда биз жаш болсок дагы жогорку кеңеште мыйзам чыгаруу процесси кандай болот деп, жаштар парламентинде фракцияларга бөлүнүп, националисттер, социалисттер, улутчулдар, социалисттер, анан либералдар, консерваторлор болуп фракцияга бөлүнүп, ошол бир фракциянын жетекчиси да болгонбуз. Жаш саясатчылар катары ушу жогорку кеңештен, эл аралык уюмдардан тажрыйба алганбыз да. Анан ошол жакта көп депутаттар келип, ошол учурдагы спикерлер, фракциянын жетекчилери, катардагы депутаттар келип, сунуштарын, пикирлерин айтат эле. Ошолордун арасында Равшан Жээнбеков деген депутат бар эле. Менин пикиримде мыкты, күчтүү саясатчы. Ошол анан чакырып калды, жардамчы болуп келбейсиңби? Мындай күчтүү, мындай демилгелүү жаштардын өкүлү экенсиң деп. Анан ушу 1 жылга жетпей жардамчы болуп иштедим. Анан өз каалоом менен башка багытта иштейин, өнүгөйүн деп башка тармакты байкаштырып кеткем. Эми акырында менен сиздин бүгүнкү кесибиңиз, депутаттыкка да келдик. Эл өкүлү болуудан мурун сиз 2020 жылкы шайлоодон кийинки мындай өз орду бийик саясатта көп жылдан бери тастыккан политиктер менен пикир талашып калган учуруңуз дагы болду. Бул себеп азыркы президент Садыр Жапаровдун акталуусу боюнча кээ бирки кеп сөздөрдөн сиз чыгып тайманбастан Өмүрбек Текебаев менен конституция тууралуу талашып, тартышып, анан калың элге ошол аркылуу таанымал болдуңуз да. Ошондой нерсеге сиздин ички бир мындай патриоттук сезим түрткү болдубу, же кандайдыр бир саясий күчтөр келип ушинтип сүйлөө деген дагы мындай эмелер болдубу? Жок, эч кайсы саясий күчтөр сүйлөө деген жок. Себеп дегенде Кудайга чек шүгүр, мына 39га Кудай буруза чыгабыз быйыл. Ушул убакка чейин эч кайсы бир саясий күч бурмалап, тигил же бул багытты танда, мындай сүйлө, тигиндей сүйлө деген турмушубузда кездеш элек. Ошондой эркин саясатчы болгонума, эркин мамлекеттик ишмер болгонума Кудайга 1000 мертебе ыраазымын. Ар дайым өзүбүздүн акылыбыз, өзүбүздүн көз карашыбыз менен. Өзүңүз билесиз,
ошол 2020-жылы революциялык абал, башаламандык, жерлерде ар ким акимияттарды базып алып атат. Расмий бийлик жок, милиция кызматкерлери жок. Расмий бийликти жетектеген ошол учурдагы президент Сооронбай Жээнбеков да бир нече күндөр жок болуп кетти. Ошол учурда алгачкы бийликти колуна ала турган болуп калган саясий топ күчтөрдү карайлы. Биризи ошол учурда турган бийликтин эгедери Сооронбай Шарипович Жээнбеков, ошол учурдагы президент, анын администрациясы, командасы. Экинчи топ жаңы эле абактан бошотулган Алмазбек Шаршенович Атамбаев, мурунку президенттердин бири. Анын жанында Өмүрбек Бабанов жана башка саясатчылар. Атамбаевдин саясий тобуна бириккен. Алгачкы мындай бийликти колуна ала турган күчтүү топторду айтам. Үчүнчү топ Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев жана ошонун тегерегиндеги саясатчы командасы. Ошолордун ичинен элдин басымдуу бөлүгү албетте Садыр Жапаровго ишеничи болду. Президенттик шайлоодо деле 80% менен өттү. Бул деген сөз кордукту көргөн, кыйынчылыкты көргөн, адилетсиздикти жон теризи менен сезген адам келип оңдоп кетеби деген үмүт менен колдоду. Сооронбай Жээнбековдун учурдагы процесси элге жакпады. Ошонун жыйынтыгында митинг болуп, бийликти басып алууга жарандар чыкты. Алгачкы парламенттик шайлоодон кийин мекеним Кыргызстан, биримдик ушулардын айнанчы. Бул статус-кводогу бийлик. Эл ыраазы эмес экенин көрсөттү. Алмазбек Атамбаев уже иштеп кетти. Болгондо да Сооронбай Жээнбеков Шариповичти кызматка коюп кетти. Өзү коюп кетти. Уже анын кандай иштегенин эл байкады, жон теризи менен сезди. Ошондо саясий учурдун кырдаалдын талабы коомчулуктун колдогону Садыр Жапаров, анын үзөңгүлөшү Камчыбек Ташиев ушул саясатчылар болду. Ошонун жыйынтыгында менин көз карашымда туура багытта болорун, конституцияны башаламандык, жоопкерчиликсиздик, парламенттик башкаруудан бир адам жоопкерчиликте боло турган системага үгүттөгөндүгүн адамдык сапаттарындагы байкап, мен дагы ошол бийликтин трансформациясын ошол үчүнчү топту колдодум. Бирок мисалы үчүн көпчүлүк байкап тургандай, ошондой сиз өзүңүз айткандай хаос учурунда ар бир политикалык күч өзүнө ар бир сизге окшогон мындай элдин көпчүлүк элдин пикирин өзүнө көңүлүн бура ала турган адамды барып өзүнө тарткысы келет эмеспи? Ошол учурда сиз эми таанымал болдуңуз, конституциялык советтерге чакырыла баштадыңыз. Ошол маалда дагы мындай кандайдыр бир Садыр Жапаров болобу же анын бөлөк атаңдаштары болобу, ошолор тараптан сизге келип, биз менен бол деген учурлар болдубу? Саясатчынын турмушунда ар дайым эле ошондой учурлар болуп турса керек. Саясий кырдаалга жараша ар кандай топтор өз пикирин таңуулап түшүнткөнгө аракет болот. Бирок жалпы жонунан түз дагы кыйыр түрдө дагы магандай сунуштар болбоду, себеп биздин принципибизди, көз карашыбызды кандай экендигин саясатта тар чөйрөдө деле мындай билип калды окшойт деген ойдомун. Ошентип жогорку кеңешке дагы депутат болуп шайланып келдиңиз. Өзүңүздүн депутаттык мөөнөтүңүздө элге берген убадаларыңыздын канчасын аткара алдыңыз? Эми менин баамымда биринчи 2-3 жыл мындай кандайдыр бир 2 жыл дейли көнүгүүгө жана ушундай нерселерге кетти окшойт. Көп деле мындай чыгып эме кылган жоксуз да, анан кийин уже мындай көп чыга баштадыңыз. Эми эң биринчи иретте жогорку кеңешке барганда мен өзүмө мындай сөз бердим: колду таза кармайм, коррупциялык иштерге аралашпайм, мамлекеттин кызыкчылыгына зыян келтирбейм деп. Ушул багытта менин оппоненттерим ар кандай сүрөттөмө мага бериши мүмкүн, бирок бир нерсени тана албайт, алар дагы моюндайт: мамлекеттин кызыкчылыгына зыян келтире турган бир да коррупциялык ишке аралашпадык. Кудайыма чек шүгүр, колубузду таза кармап, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштеп келе жатабыз.
Алгачкы эми мыйзам жаатында иштедик. Жаштар арасында азыр синтетикалык баңгизаттар аябай көп колдонулат. Бул Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндө. Ошолорду иретке сала турган жарандык кодекске, укук бузуулар жөнүндө кодекске, кылмыш жаза кодексине бир нече мыйзамдарды, өзгөртүүлөрдү демилгелеп автор болду. Жогорку кеңеш колдоп берди. Кесиптештерибизге рахмат айтам. Президентибиз да кол коюп, ал мыйзамдар күчүнө кирди. Катардагы жөнөкөй эле мисал айтайын. Мисалы үчүн, азыр интернет аркылуу, мына телеграм каналдары, немелер аркылуу баңгизаттарды жарнамалоо бар. Билесизби, ушул убакка чейин мыйзамда көрсө баңгизаттарды жарнама кылгандыгы үчүн за рекламу болгону айып пул эле салынчу экен. Биз ошону изилдеп чыгып өзгөртүү киргиздик. Эгерде жаштарды бузуп, баңгизаттарды реклама кылган кылмышкерлер жөн эле айып пул төлөбөстөн эркинен ажыратылышы керек. 3 жылдан 15 жылга чейин деп. Анан кийин аптекалык наркомания деген азыр аябай күч алды. Өзгөчө Бишкекте, Жалал Абадта, Балыкчыда, Ошто шаарлардачы аптекадан өзгөчө уруксат менен бериле турган күчтүү таасир этүүчү дары-дармектер бар. Аптекада иштегендер акча табуу максатында жаш балдар келсе деле сатып берет. Жыйынтыгында миңдеген жаш балдар кадимкидей наркомандардын кейпин кийет. Биз ошолорго да өзгөртүү киргиздик. Эгерде аптекада сатуучу жаш балага күчтүү таасир этүүчү дары-дармекти уруксаты жок сата турган болсо, жөн эле айып пул төлөбөстөн 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Бул деген сөз ушул мыйзам аркылуу, биз демилгелеп күчүнө кирген мыйзам аркылуу 1000 эмес 100 000 деген адамдардын ден соолугун, келечекте муундун жакшы ден соолугун, сапаттуу, адекваттуу, күчтүү муундун сакталып калышына түздөн түз таасир эттик деп эсептейм. Бул 21-кылымдын чоң бирден бир проблемасы. Ошонун чечүү жолуна аракет кылып салганга таасир эттик деп эсептейм. Анан дагы өзгөчө алгачкы мыйзамдарды демилгелегенден сырткары сот иштерин жакшыртуу боюнча, кылмыштардын иреттелиши боюнча, ошондой эле азыр өзүңүз билесиз, банктык системада мошенниктер көбөйдү. Баланча түкүнчөгө кылмышкер чалат дагы, мынча акчаны кредитке жибериңиз, биз тигил жактанбыз, бул жактанбыз деп отуруп, жабыркаган адамдар 1000 деп саналат. Биз ошону жогорку кеңеште демилгеледик, токтомдол борун. Аны кабыл алдырдык, жогорку кеңеште депутаттарыбызды көндүртүп, ынандырып, докладыбызды защит этип. Улуттук банкка, Ички иштер министрлигине, прокуратура органдарына ушул багытта ыкчам түрдө иш аракеттерди кылгыла. Улуттук банкка, жергиликтүү коммерциялык банктарга тапшырма бергиле. Күмөндүү ушундай операциялар болуп атканда, күмөндүү акча которуулар болуп атканда автоматически блокировка кыла турган. Өзүңөрдүн кардарларыңарга ар дайым тиешелүү рассылка, эскертүү маалыматтарды жиберип тургула. Бул багытта ишара иштегиле деп. Ошон үчүн биз ойлойт элек, ушул кабыл алынган токтомубуз аркылуу дагы ушул банковский операциялар канчасы жабыркап атат, ошолордун алдын алуу максатында дагы түздөн түз таасир эттик деген ниеттебиз. Кудайга чек шүгүр, кылган жакшы иштерибиздин бирден бир белгилери. Бул жооптун башында айтып кеттиңиз, эл өкүлү болуп келгенде өзүм сөз бердим, колумду таза кармайм деп. Менде суроо да, эми элде деле ушундай суроо болуш керек. Эл өкүлү кантип коррупцияга мындай баарыбыз эле айтып көнүп калганбыз, депутаттар элди жеди, жерди деп, бирок мындай детально эмнеден коррупция кылышы мүмкүн? Мисалы үчүн аткаруу бийлигинде болгондон кийин мындай кандайдыр бир должностторду кое турган деле күчүн жоготту азыркы парламент. Азыркы парламент эмнеден коррупцияга аралашып калышы мүмкүн, эл өкүлү? Коррупция деген сиз билесизби, бул только парламентке эле таандык эмес, любой бийликтин бутагына таандык нерсе. Аткаруу бийлиги болобу, мыйзам чыгаруу бийлиги болобу, сот бийлиги болобу, же жергиликтүү өз алынча башкаруу сектору болобу, же журналистикалык блогер сектору болобу, же катардагы жөнөкөй жаран болобу. Коррупция деген бул ушундай илдет, циркулирующий фактор, который касается всех, всего и каждого. Жада калса, мен азыр популярдуу эмес нерсени айтам. Биз ар дайым мисал, өрнөк катары келтирген өнүккөн батыштын мамлекеттеринде дагы коррупция жок эмес.
сөзсүз түрдө бар. Мүмкүн катардагы ылдыйкы жөнөкөй жарандар арасында жоктур, бирок жогорку катмарда коррупция бар. Адам баласы бар жерде коррупция бар. И укук коргоо органдардын, жарандык коомчулуктун, саясий жетекчиликтин милдети ошол коррупцияны максималдуу түрдө минимумга жокко чыгаруу. Эми жогорку кеңеште жалпы жөнүнөн кандай коррупция болушу мүмкүн? Маселен, тендер маселелеринде жогорку кеңештин ар бир өкүлү бул күчтүү саясий таасир этүүчү фигура. Кайсы бир инсандарды кызматка коюу маселесин чечип берүү, же бизнести жүргүзүү жаатында кимге мүмкүнчүлүктөр берилет, кимге берилбейт деген мына ушул багытта болушу мүмкүн деп ойлойм. Демек кандайдыр бир законду өткөрүүдө лобби кылып, ошол аркылуу акча сунуштаган учурлар да болушу мүмкүн. Болушу мүмкүн, бирок мен ар дайым ошондой нерсени кулагым эшитип байкай турган болсом эле мен дайыма айтчумун, мындай нерседе мен катыша албайм, мен жокмун. Менин принципим, менин көз карашым башка деп. Эми акыркы жогорку кеңеште талкуу болуп, көпчүлүк элди да кызыктырган бул чечимдер, бул Жалал Абад шаарынын Манас болуп өзгөрүшүнө. Сиз кандай добуш бердиңиз жана көз карашыңыз кандай? Жалпы жөнүнөн ушундай мыйзам келип түштү, тиешелүү министрликтен жогорку кеңешке. Мен каршылык көрсөтпөдүм. Эмне үчүн дегенде, Манас деген ат бул чынында эле мындай ар бир кыргыздын ички жан дүйнөсүндө маанилүү, таасирдүү нерсе деп ойлойм. Манас ата деп дайыма айтабыз. Манас деген аттарды бөбөктөргө ыйгарабыз, ушу күчтүү, кардуу, элине бекем болсун дегенчи. Анан эми тиешелүү жергиликтүү кеңеш ошондой чечим чыгарса, Жалал Абадтын администрациясы, жарандар ошондой чечим чыгарса, жогорку кеңеште тиешелүү министрлик ушуну колдогула деген сунушту киргизсе, мен мындан эч кандай саясатты, жамандыкты көргөн жокмун. Каршылаштардын оюнча, контраргумент дейт го, көпчүлүгү ушул финанс маселесине келип такалат. Эми ушул шаарды өзгөртпөй бөлөк маселебиз бүтүп калдыбы? Шаарды өзгөрткөндө бир нече сумма чоң акчалар кетет, документ өзгөрөбүзбү деген суроолор бар да, ошолорго кандай жооп бересиз? Эми биз демократиялык коомдо жашагандан кийин ар бир процесске канча киши болсо ошончо пикирлер бар. Ар бир пикир сыйга татыктуу, ал эми ошол инсандардын пикири албетте сыйга татыктуу деп ойлойм. Бирок мен ойлойт элем, өтө саясатташтын деле кереги жок. Менин жеке баамымда тим эле бир асказоодой финансылык чыгымдар деле кетпейт. Манас деген ат кыргыздын философиясында, тарыхында, мамлекеттин түптөлүшүндө өзгөчө мааниге ээ деген ат деп ойлойм. Мен мындан чечим принципиалдуу терс нерсени көрө алган жокмун. Макул, анда кийинки маселе бул жогорку кеңеште бүгүн эле талкуу болуп чечилди, бирок буга чейин эле каникулдан келгенден кийин эле бул мындайча айтканда дайым болуп турган маселе да. Демократияны дагы айтып кеттиңиз, бирок 30 кишинин инициативасы менен жогорку кеңеш өзүн өзү таркатуу процесси башталды. Бул канчалык мындай демокративдүү? 30 киши, мисалы 90 кишинин 30 кишисинин инициативасы менен эле ушундай жогорку кеңеш өзүн өзү таркатууга бара алабы? Бул мыйзамда каралган нерсе. Парламенттик системанын өзүн өзүн таркашынын, парламенттин бир гана жолу бар. Бул өзүн өзүн таркатуу, самороспуск. 3/1 демилге көтөрсө, демек ал палатада каралып, тиешелүү комитеттерден өтүп, чечим кабыл алышы мүмкүн. Мыйзамдык процедуралардын бардыгын нормалар сакталды. Ошол биздин 30га жакын парламенттин мүчөлөрү макулдугун бериптир самороспуск боюнча. Эртеңки күндөрү сессияда каралат деп турабыз. Сиз ошого өзүңүздүн пикириңиз жана кандай добуш бересиз? Эртең күнү келсин, эртең көрөбүз анан. Бирок мен ойлойт элем, ушул биз аябай айрым нерселерди саясатташтырганды жактырып алдык да. Мен мындан өтө чоң саясат кылыштын кереги, кажети жок деп ойлойт элем. Мисалы үчүн логикалык анализдин, трезвый анализдин негизинде ой жүгүртө турган болсок, Кыргызстанда
ар бир төңкөрүш шайлоонун аягы менен болгондо 2005-жылы Аскар Акаев куулганда акыркы мына 3-нчү акыркы революциясы 2020-жылы парламенттик шайлоонун жыйынтыгында. Бул бизде эле эмес, дүйнө жүзүндө, маселен акыркы Байден менен Трамп, буга чейинки азыр Дональд Трамп Америка Кошмо Штаттарынын президенти эмеспи? Ага чейинкисинде Трамп, Джо Байден утуп келгенде, Трамптын тарапташтары Капитолийди басып алганга аракет кылып, анан соттолуп кандай ызы чуу болду. Чрезвычайное положение киргизип Вашингтонго өзгөчө кырдаал ситуациясы киргизилди. Элестетсеңиз, дүйнө жүзүндөгү демократия номер 1 эң күчтүү супер мамлекетте ушундай жагдай болду. Шайлоо бул дайыма ызы чуу процесс менен коштола турган нерсе. Тагдырдын тамашасы менен ушул бир учурга президенттик менен парламенттик шайлоо туш келип калыптыр. Ошол учурда бир күндө эле 2 мааракени өткөрүү деген нерсе да, бул жалпак тил менен айтканда. Бир күндө 2 маселен үлпөт тойду өткөрүү ызы чуусу менен коштола турган нерсе. Ошон үчүн мен ойлойм, мындан чоң саясатты кылыштын кереги жок. Парламент эгерде өзүн таркатуу чечимин кабыл алып, ар бир президенттин дагы парламенттин да шайлоо мөөнөттөрүнүн ортосуна тиешелүү убакытты берсе, мындан чоң саясаттын деле издештин кереги жок. Бул нормалдуу, адекваттуу процесс деген ойдомун. Бирок көпчүлүгү азыркы учурда бул бүгүн эле жаралып калган жаңылык катары айтып атса, Дастан Бекешев байке менен сүйлөшкөндө, ал киши парламентте бюджет тармагында комитетте турат экен. Ал киши айтып атат, шайлоо бул быйылкы коюлган бюджетте эле каралган, себеп дегенде Боршайкомго укмуштаган чоң сумма каралган. Ошондон эле байкаса болот эле деген. Демек, мамлекет ким бюджетти караса, жогорку кеңеш, ошол аткаруу бийлиги демек билген экен да деген тыянак чыгат эмеспи? Мүмкүн. Бирок жеке пикирим айтайын, ушундай сөздөр акыркы жыл таралып айтылып келип атты. Мүмкүн жеңишинен билген, расмий бийликке жакын болгон саясий парламентте фигуралар билгендир. Бизге окшогон эркин, эч кайсы саясий топко кирбеген, өзүнүн ою менен жүргөндөр биз үчүн бүдөмүк болду. Мындайча айтканда, мына акыркы 1-2 айда эле билдик, жаңылык болду. Буга чейин мындай үстүртөн сөз айтылып келген, эч ким так билген эмес. Өзүңүз билсеңиз, жада калса жогорку кеңештин төрагасында айтканы бар, расмий шайлоо өз учурунда өтөт деп. Демек, парламенттин мүчөлөрү деле жеңишинен билгендер саналуу саясий топтор болбосо эле парламентте жалпы жөнүнөн эч ким буну билбеди. Бирок тарыхта сиздер өзүн-өзү таркаткан биринчи Кыргызстандагы парламент болуп каласыздар. Ошого мисалы үчүн кандай десем, бул ярлык менен жашоого мындай даярсыңарбы? Бул алсыздыктын белгиси эмеспи? Мен ойлойт элем, бул маанилүү деле нерсе эмес. Коомдагы ар бир нерсеге өзүнүн туура пикирин билдиргенге ээ болушу керек деп ойлойм. Качан депутат уялат деп ойлойм, суроогу бүткөндөнчү. Бул өзүн таркатты же таркаткандан эмес. Эгерде сен депутат болуп туруп, мамлекеттик казынага кол салсаң, мына ушул уят нерсе. Эгерде сен мамлекеттик кызматта депутат болуп туруп, элге керектүү мыйзам кабыл албастан 5 жыл бою жөн эле шымыңды сүртүп өткөргөн болсоң, мына ушул уяттуу нерсе. Эгерде сен ошол депутаттык мөөнөттү только өзүң бизнесин карап, жарандарды, кыйналган жарандарга, чет жакада жүргөн мигрант жарандарга кабар албастан, жардам бербестен жүрсөң, мына ошол уят нерсе. Бул катардагы мыйзам ченемдүү процесс. Себеп эч ким, мен ойлойт элем, башынан кайра кайсы бир саясий төңкөрүш чыңалуу болууну каалабайт. Стабилдүүлүк керек. Болду уже. Ушунча баштан өткөрдүк саясий стабилдүүлүксүздүктү. Мындан ары туура, адекваттуу, мыйзамдуу жол менен кетишибиз керек. Мындан трагедия кылыштын кереги жок деп ойлойм. Сонун жооп бердиңиз. Эми подкастыбыз акырынан аяктап атат. Ошого байланыштуу сизге бир жекече суроо. Ушунчалык эми менин баамда ийгиликтүү эле закон чыгаруучу болуп иштедиңиз. Анан ошол ийгиликтүү эл өкүлүнүн аркасында
турган үй бүлөңүз тууралуу бир аз кыскача маалымат айтып кетсеңиз. Рахмат сизге. Эми албетте үй бүлө маанилүү да. Үй бүлө маанилүү. Мен келинчегим бар. Ал врач болуп иштейт өзү кесиби боюнча. Бир кыз, бир уулум бар. Экөө тең кичинекей. Кыргызстандын стандарты боюнча салыштырмалуу мен 32 жашымда үйлөндүм кечирээк. Ошого байланыштуу менин курбуларыман айырмаланып, балдарым али кичинекей. Кээде азыркы сиз көргөндөй кошо жумушка алып жүрөбүз. Баягы шарт болбой калат. Бала бакчадан алып кеткенге өз учурунда жумушта компьютерде сайт, мультикти көрсөтүп коем, өзүм ишти бүтүрөм. Келинчегиме ар дайым ыраазычылык билдирем. Негизи саясатта жүргөн кишинин турмушу оор болот. Ак көз, кара көз, жактырган, жактырбаган, оппонент, душман деген чекесинен чыгат. Андыктан ошол сенин күнүмдүк оор турмушуң менен, оор жүк менен үйгө келгениңде жакшы жадырап, жайнап, тозуп алып, көңүлүң алып, тамгашын ырастап, жылуу мамиле кылганы бул өтө чоң береке деп ойлойм. Анан эми жашпыз да. Салыштырмалуу. Жаш эле эмес, бардык эле деп ойлойм. Күнүмдүк турмушта эрди катын урушуп турат. Кээде пикир келишпестик болуп турат. Биз дагы катардагы үй бүлөдөн айырмаланбайбыз. Кээде түшүнбөстүктөр болуп турат. Бирок менин атам Раматылыктын айткан сөзү бар, ушу өлөргө жакын бир топ акыл насааттарды айтып кеткен. Ошонун бириси алган жарың менен тең кары дегени бар. Бир аял алыш керек. Ошонун кадырына жете билиш керек. Бир үй бүлө болуш керек деген. Ошончо үйдө ылдый учурларда түшүнбөстүктөрдү ар дайым ошол атам Раматылыктын айткан сөзүн эске алып жүрөм. Мен чынында бактылуу адам экенмин. Кудай Таалам көзү түз экен. Аябай жакшы инсанды, жарды мага туш кылыптыр. Жакында эле президент Садыр Жапаров ушул жогорку кеңештин мүчөлөрү аркылуу көп аял алуу боюнча законду четке какты. Ал закондо 2 аял алган бул жазаланат дегенди жогорку кеңеш жазаланбай эле койсун деген сунуш киргизген, аны четке какты. Демек сиз ошол президентибиздин кылган ишине туура көз карашта экенсиз да. Бул диний көз карашта аял алганга уруксат берилет, 4 аял. Ошондо дагы баягы биздикилер айрым учурда мен мындай байкоо салам, аял алат десе эле сразу ушу диндеги башка сооп амалдар калып калгансып сразу ошону башташат да. Тереңинен мазмунунан карап көрсө, өткөндө ушу динден жакшы кабары бар бир аксакал менен баарлашып калып көрсө, баягы жесир, колунда жок, кыйналгандарды сооп катары, жардам катары ушундай динде да чечмелеме бар экен да. Мен ойлойм, эми ар бир адам өзүнүн дүйнө таанымына карманган динге жараша, көз карашына жараша чечим кабыл алат деп ойлойм. Ак көз, кара көз, өйдө төмөн адамдар тууралуу сөз болуп кетти. Алдыда сурабасам болбойт. Сизди баарыбыз эле оор басырктуу киши катары көргөнбүз. Бирок акыркы учурда ошол эле Манас, азыркы Манас шаарында болгон эгемендүүлүктүн маракесинден кийинки окуя, мурунку өкмөт башчы Акылбек Жапаров менен болгон кыямат айтышыңар эмне менен аяктады? Мен ойлойт элем, ал публицистикалык эссе. Менин байкоом болгон, ал жерде аталган мурунку министрлер кабинетинин төрагасы Жапаров Акылбек Усенбековичтин жеке инсандык сапатына доо кете тургандай сүрөттөмө жок. Кандай болгон учурда дагы ал киши белгилүү бир мөөнөттө биздин министрлер кабинетин жетектеп турду, кылган ийгиликтери дагы болду. Болгону ал сүрөттөмөдө мен ушу байкадым, адам кызматта болгондо ага карата кандай мамиле болот, кызматтан түшкөндө ага карата кандай мамиле болот. Бийликтин табияты,
Барчылыктын табияты и жокчулуктун табияты. Себеп бийликте турганда мен дагы ушул байкоо жүргүзүп келем. Бийликте турганда адамдардын кошуматчылары аябай көбөйөт. Саналаштары көбөйөт. Мурунку унутта калган достору пайда болот, классташтары, жан жөөкөлөрү пайда болот. Канчалык бийликтен бийик даражага жеткен сайын ошончо жандап жүргөн жаңы достор пайда болот экен. Качан адам бийликтен түшкөндөн кийин мына чыныгы достор ким экени ошондо билинет. Чыныгы достор ким экени. Ошончо ар бир адамды сатпаган бул ким? Мен ойлойт элем, ата эне. Ата эне эч качан өзүнүн баласын сатпайт. Балдары при условии жакшы чыкса, жакшы тарбия, атанын тарбиясын көрсө, ата энеге болгон мээрим болсо, и өмүрлүк жары. Бул дагы при условии жакшы чыкса. Ошончо адам ар дайым Кудай дегенди эстеп жүрүш керек экен. Жетсе да башың булутка түшөрүңдү жерге унутпа деген формуланы мен да ар дайым кармап жүргөнгө аракет кылам. Себеп дегенде бийлик бүгүнкү учурда депутаттыгың убактылуу эле мөөнөт. Эртең мөөнөтүң бүткөндөн кийин жөнөкөй адамдардын катарына кошуласың. Ошон үчүн мен дагы мына маракелерге, тойлорго, мындай жакшы маракелерге барганда дайыма улуу эле кишилер, тааныштарым, сен депутатсың, даражаң бийик, төргөт дешет. Мен дайыма мындай возрастыма, курагыма жараша ылдый эле отурганга аракет кылам. Себеп тамашалашып да коем, азыр мен депутатмын, төргө өткөзүп атасыңар, эртең депутат болбой калсам ушинтип өткөзөсүңөр деп. Албетте жок. Ошон үчүн жетсе да башың булутка, түшөрүңдү жерге унутпа деген формуланы мен эң туура деп эсептейм. И ушуну кичинекей кезимден бери мен байкадым. Бийлик, байлык бул колдун кири экенин, ошол бийликте турган досторуң, жакын деп саналашкандарың бийликтен түшкөндөн кийин көпчүлүгү, бардыгы дебейм, көпчүлүгү унутат сени. Бул турмуштун ачуу чындыгы. Бул бизде эле эмес. Бул байыркы Римден бери келип аткан нерсе. Негизи ар бир коногуман бир пайдалуу нерсе алганды мен ниеттенип келем. Сизден буйруса азыркы айткан макалыңызды мен эске тутуп калдым. Иншалла колдонгонго аракет кылам. Анан эми эң чоң эки суроо калды. Келерки шайлоо эми белгилүү болуп эле калды. Келерки парламентте 8-созывдын депутатынын общий портрети кандай болуш керек сиздин баамыңызда? Мен ойлойт элем, чоң классикалык, фразеологиялык, примитивдүү образдарды жаратыштын кереги жок. Парламенттин өкүлү кандай болуш керек экендиги мыйзамда жазылган жана Кыргыздын жазылбаган кодекс этикасында каралган. Колуңду таза карма, адилеттүү бол, таза иште, элиңе күйүмдүү бол, элиңдин келечегин камкордугун көр. Ушул нерселер жетиштүү болот деп ойлойм. Андай эмесе сизге арналган жекече суроо, бул шайлоого барасызбы? Саясатта саясатчы албетте өзүнүн жолунда кыйынчылыктарга карабастан аракет кылат. Маселен, мурда система боюнча партиялык система эле. Жалпы Кыргызстан боюнча жогорку кеңешке аттанган адам добуш алат эле. Бул багытта Кудайга ыраазымын, биздин тарапташтар ушул Медербек Алиевке добуш берем дегендер ар бир региондо бар эле. Азыр мыйзамга ылайык өзгөртүү киргизилди. Бир гана округтан, бир гана райондон тандалып чыкканга мүмкүнчүлүк берилди. Албетте бунун артыкчылыктары да бар, терс жактары да бар. Болгону ушундай бир мандаттык округтарда жалаң акчалуулар, ошол райондо кирпич заводу бар, же кайсы бир таасирдүү акчалуу инсандарга республикалык деңгээлде саясатчыларга караганда шанстар көбүрөөк түзүлүп калып атат. Себеп дегенде кайсы бир райондо эзелтен бери кирпич заводу бар адам болсо, бардыгына кирпич таратып берген, карызга да берген, жөн да берген. Ал адам менен Ли Куан Ю келсе дагы, Исхак Разаков тирилип келсе дагы ат салыша албайт. Себеп таза иштейбиз деп тигилер аракеттенген менен тигиде рычаг бар.
финансы, ресурс. Ошон үчүн мейленип турам бул жерде дагы элибиздин аң сезими учурдан пайдаланып кайрылып кетким келет. Жогорку кеңешке депутаттарды шайлагандан кийин аларды сындабаш үчүн 2000 сом, 5000 сомго сатылбаш керек. Биз шайлоого катышабыз, таза катышабыз, акча тараспастан катышабыз, Кудайым буйруса. Болгон мүмкүнчүлүгүбүздү, күч аракетибизди жумшайбыз. Ал эми кандай чечим чыгаарын аны убакыт көрсөтөт, коомчулук өзү тандоо кылат деген ойдомун. Son сөздөрдү айтып кеттиңиз. Эми көрүүчүлөргө дагы кайрылып кетким келет. Келаткан эми шайлоо белгилүү болуп калды. Келаткан шайлоолордо өзүңүздөр мындай Медер Кубанычев айтып кеткендей, критерийлерге жооп берген адамдарды шайлап алганы аракеттениңиздер. Жана сизде ушул көрөрмандарга да бир кайрылуу катары. Эми жалпы көрөрмандарга кайрылып кетким келет. Амандыкта болгула, ден соолукта болгула, балдарыбыз эч качан оорубасын, балдар менен сынабасын дейт го. Ар бирибиздин ата энелерибиз жакшы карлык сүрүп, биздин маңдайыбызда ак баталарын берип жүрүшсүн. Чет жакада, Россияда, Казакстанда, Кореяда, Америкада, Европада жүргөн мекендештерибиз ден соолукта болсун, аманчылыкта болсун, аман эсен мекениңерге кайтып келишиңерге чоң тилектешпиз. Анан эми азыр сиз айтып кеткендей шайлоо маселесинде мен дагы бир рет кайрылып кетет элем. Биздин бала эле, биздин уруудан эле же капчыгы калың акча таратты, эми ушуга акчасын алгандан кийин шайлап коюшум керек эле дебестен, чын жүрөгүңөр менен, чын ниетиңер менен таттууларды шайлашыңарга тилектешмин. Эмне демекчисиз, урматтуу көрүүчү? Бизде шайлоо ар бир көрүүдө болот. Лайктан басабыз, ошол бизге берген добушуңуздар, анан бири-бирибизге таркатып көп адам көрүүгө себепчи болуңуздар. Ошондуктан Медер байке келип бергениңиз үчүн Алла ыраазы болсун. Чоң рахмат. Бул шайлоодо эле эмес, негизи эле жашоодо, жеке жашооңузда ийгиликтерди каалап кетмекчибиз. Чоң рахмат, амандыкта болуңуздар.